Касымалы Жантошев, Қаныбек романы. Birinci kitap. Balalı ördök aybatı. Үч таш Қақшағыл тараптағы жайлоолордун атактуусу болуп саналгандыктан, жайлоону Түлкүбектин агасы Шамырбек татка ээлеп келген. Бул жайлоого чыгуу же коюуну Шамырбек таткадан башка эч ким бийлеген эмес. Ушул жайлоого чыгууну каалагандар Шамырбек татканын алдына ат тартып, үстүнө чапан жаап, анан уруксат алар эле. Эми бул жайлоо Шамырбек татка өлгөндөн кийин Түлкүбектин энчисине басылган. Үч таш жайлоосун эңсеген Түлкүбектин айылы улуу чаттан мурдагы күндүн аркы күнү көчүп, бүгүн үч чаттын жайлоосундагы конушуна карай чубап келе жатышат. Казандай кылып орногон элечегине саймалуу ак жибек тартмасын тартынып, тартманын сол жагынан түркүм жибек жиптен жасалган чачысын булактатып, тартманын оң жагына келиштире тартылган үкүсүн сеңселтип, алтын менен жалатып жасалган үзөңгүсүн чиренете минип, кара лампүк чапандын эки этегин бош коюп, жашыл тубар көйнөктүн этегин үзөңгүгө карай булактатып, күмүш ээр токум токулган боз айгыр үйүрүнө карап азызнаса, тизгинин катуу силкип коюп, чачылуу шуру буйла тагылып, төөнүн төрт бутунан башкасы көрүнбөгөн оймолуу жабуусун жаап, жүк үстүнө килем жайдырып, анын үстүнө каркыра сайдырган чоң кара атанды жетелеп, Түлкүбектин зайыбы күмүш чубалжыган көчтүн эң алдында келе жатат. Анын жанындагы төбөсүнө бир нече чачы жана бир тутам үкү тагынган кундуз тебетейди кийген. Эки жагындагы төрттөн өрүлгөн чачына кызыл акак, шуру, ак бермет жана седеп тагынган кызыл жибек көйнөктүн этегин төмөн карай чубалтып, жашыл баркыт чапандын арткы этегин күмүш ээр токумдуу боз жоргонун соорусуна карай жайылтып, күмүштүн тамашалуу сөздөрүнө каткыруу менен муашыр болуп келе жаткан кыз Түлкүбектин тууганы Атабектин кызы Кылымкан. Булардын артынан эки төөнү чиркештире жетелеп, жашы 40-тан ашса да жаш келиндерче кийинип, элечек оронуп, кой жорголуу суратты минип келе жаткан Атабектин зайыбы. Анын артындагы төө жетелешкен келиндер, кыздар, көч айдашкан кемпир, чалдар, жаш өспүрүм балдар Түлкүбек менен Атабектин тууган уруктарынын көчү. Мына, бул үй териси менен тамандалган эски кийиз өтүгүнө жыгач үзөңгүнө шыкай теминип, көйнөгүнүн жамандыгын көрсөтпөөгө аракет кылгандай, эски кара чапанынын эки этегин тизесине карай улам камтыланып, колундагы сынык сабоо менен кашаң торо атты улам карс эттире бир чаап, чиркешилген 5 төөнү жетелеп келаткан Каныбектин энеси Ажар. Эшекче эки кулагын шалактатып, алдыңкы эрдин шалпайтып, шыпылдай басуунун ордуна араң гана бүлпүлдөп, желген жерде атты минип, жүк артылган уй менен өгүздөрдүн артта калганын колундагы узун сойлу менен дүп эттире бир коюп келе жаткан чокчо көк ала сакалдуу киши Каныбектин атасы Сансыз. Анын артынан жабылактап келе жаткан майда көчтөр, Түлкүбек менен Атабектин ишин кылган малайлардыкы жана кара тамандыкы үчүн бектердин көзүн караган бечара саанчылардыкы. Бектерден сурап алышкан төөгө, өгүзгө, уйга, кайбир эшекке жаман алачыктарын жүктөп алышып, калган карыларын, жаш балдарын жүк үстүнө же тайга мингизип, бир катары жөөлөп жалаңдап келе жатышат. Береги үйүн жана бардыгер мүлкүн бир гана төөгө жүктөп, эки жаш баласын жүктүн үстүнө отургузуп, жаман төшөк менен ороп таңып, зайыбы Күлүканга эшек мингизип, төөө жетилетип, кызы Сүйүмкан менен уулу Алымды ээрчитип, белиндеги таягына эки колун арта салып, көкүрөгүн жакжайта басып келе жаткан москоол денелүү, узун бойлуу кара киши Сансыздын досу Карып. Ажар менен Сансыз күмүшкө жалынып жалбарып жатып, ушул төөнүн күчүн Карыпка сурап беришкен. Шамырбек, Түлкүбек, Атабектерде жылкы көп болсо да, Карып сыяктуу бечараларга бир жылкынын күчү берилбеген. Бул көчтү жандай чыгыш тараптагы жол менен кетип бараткан каралуу калың көч Түлкүбектин өлгөн агасы Шамырбек татканын көчү. Күмүш жабдык салынган чоң кара атты минип, кара лакым капты желбеге жамынып, кара тартма тартылган элечектин үстүнөн кара жоолуктуу бүркөй салынып, чоң кара төөнү жетилетип, 10 чакты аялдын ортосунда бараткан картаң аял
Шамырбек татканын зайыбы. Шамырбек татканын айылы кона турган конуш жакын калганда караалуу көч токтой калды. Шамырбектей атактуу кишинин катыны жанына бир канча кошокчу келип, кызды ээрчитип алып, көчтөн журттан кошуп ыйлап, жөнөө жана коно турган журтка кошуп ыйлап барып, түшүү салт болгондуктан, эртең менен көчкөн журттан кошок кошуп чыгышкан аялдар эми Шамырбектин катынын жанына кайра чогулушту. Жетелеген төөлөрүн башка адамдарга тапшырып, тиги көчтөн күмүш баштаган бир канча кыз келиндер шашла чаап Шамырбек татканын зайыбынын жанына келишти. Шамырбек татканын зайыбынын эки жанына күмүш менен кылымкан тургандан кийин алардын артына бештен алтыдан болушуп башкалар тизилишти. Шер таткам, конушуңга алып өзүң жок, шер таткам, элиңе айтар сөзүң жок деп Шамырбектин зайыбы үн чыгарып жөнөп калганда, кошокчу аялдар заңгырап кошуп, кошокту жакшы билбеген аялдар сөздөрүн ачык айта албай, ичтеринен мыңкылдап үнүн кайгырган болушуп, баардык үндөрүн чыгарып ахахалашканда Үч таш жайлоосунун өзөнүндөгү дүңгүрөп, аскалуу капчыгайлар жаңырды. Үч таштын түштүк жакы астында кичинекей көл бар. Көлдүн айланасы тай чабымдай. Көлдүн айланасына өскөн камыш, балгын, жекендер көлдүн көрүнүшүн күбүлтүп, көркөмдүүлүгүн арттырат. Көлдүн аты Айдын көл. Бирок Айдын көл деген аттан Түлкүбектин көлү деген атка конуп кеткен. Түлкүбек бала күнүнөн тартып ушул көлдүн айланасына ит агытып, куш салып чоңойгон. Жарыктык Айдын көлдүн өрдөгү Түлкүбекке чыдабады. Эртели кеч көлдүн үстү өрдөктөн көрүнбөс эле го, дешип Айдын көлдү мурун көрүп жүргөндөр ылакап кылышат. Шамырбектин айылы көчүп келип, Айдын көлдүн чыгыш тарабындагы булактын боюна конгондо, Түлкүбектин айылы батыш тарабындагы булактын боюна конду. Түлкүбек көптөн көксөгөн Айдын көлгө кууш салууга, ак шумкарды кондуруп, сары тайганын ээрчитип, 2-3 жигитин жанына алып жөнөп калды. Айдын көлүм жатасыңбы? Деп Түлкүбек көлдүн айланасын имере карады. Бирок көзүнө эч нерсе көрүнбөдү. Эрмектеп ата турган өрдөктөрүн кандайдыр бир желмогуз чеп койгондой көрүндү. Эч нерсе көрүнбөйт го, бегим, деди жигиттердин бири, элеңдеп көлдүн айланасын карай. Балгындуу жекендер менен камыштардын арасын карагылачы, деди Түлкүбек. Бегим, тетигинде өрдөк жүрөт, деп жигиттердин да бири кыйкырды. Түлкүбек сүйүнүп кетти. Өрдөктөр үчөө, бири соно, бири чүрөк, үчүнчүсү темир канат балапан. Балапан эч нерседен кооп санабай, көлгө улам чумкуп, канат башын кактылап таранат. Соно менен чүрөк элеңдеп, анда санда какылдап, душманынан сактангандай эки жакты караган болушат. Түлкүбек шумкарын алып, камыштын арты менен жашынып келди. Душмандын жакындаганын өрдөктөр сезбеди. Түлкүбек жигиттерге карады да, өрдөктөрдү учургула дегендей ишарат кылды. Бир жигит түшө калып, таш ыргытты эле, соно чочуп уча качты. Түлкүбек шумкарын кое берди. Чүрөк баласы экөө тең көлгө чумкуп кетишти. Соно суудан көтөрүлүп учканча, адис болгон ак шумкар зыпылдап жетип калды. Соно көлдүн бети менен сызып, жанын сабап барат. Шумкар жетер жетпес болуп кууп барат. Бирок куткарбады. Көлдүн четине чыга берип, соно кайра көлгө түшө качарда шумкар жетип, курч тырмактарын сононун денесине батырды. Эчеен ирет мылтык менен атып, Түлкүбек чүрөк менен балапанга тийгизе албады. Чүрөктүн аттырбагандыгына ал аябай намыстанып, эрегишти да. Бар, бириң чаап барып айылдагы тузакчылардын тузактарын жайнатып келгиле. Бул өрдөктөрдүн тукумун соолутмайынча кетпейм, деп каарданды. Күн бешим болду. Айылдагы тузакчылар келип, чүрөктү баласы менен тузак тартылган булунга карата айдап келишти. Чүрөк тузакты көрдүбү, же бир шумдуктуу болоорун сездиби, какылдап кое берди. Уча качууга канаттуу да болсо, жаш баласын жоо колуна таштап кете албагандыгын алардын ар бири сезишти. Бирок Түлкүбек өчөшкөндүгүн койбоду. Баласы түштү, баласы, деп тузакчылар тузакка карап жүгүрдү. Чүрөк какылдап уча качты. Канат куйругу суу болуп калгандыктан шумкарды салууга болбоду. Түлкүбек чүрөктүн эчеен ирет атты. Душман огу канат куйругун сыйпап өтүп жатса да, чүрөк алыс кетпеди. Баласына каралап какылдай айылга чейин келди.
Ата, қарачы, дал өпкөсүнө Шумкардын бардык тырмактары батыптыр, деп Каныбек өлүп жаткан сонуну алып Сансызга көрсөткөндө, тырмагын батырбаганда өрдөктү Шумкар аять беле деп эмне үчүндүр Сансыз ултунуп койду. Ай чиркин бала деген ай, бала эмне үчүн адамга да, айбанга да, канаттууга да таттуу болуп калды экен, деп Ажар Каныбектин акырегиндеги калынан жыттап, боорунан кысты. Эй, айланайын Каныбек, баласың да баласың. Эчтемеге түшүнбөйсүң деп, кары булутуна бир аз унчукпай турду да, адам болсом да, мени аябаган Түлкүбек өрдөктү аябайбы? Жок, ал эч кимди аябайт, деп каңырыгын түтөтүп турганда, Шамырбектин айыл тараптан жер дүңгүрөгөн өкүрүк чыкты. Ата, ушул убакка чейин Шамырбекке өкүрүп келбеген кайдагы кишилер, деп Каныбек Сансызды жанына отура калды. Алар мурун келген кишилер. Дагы эле өкүрө беришеби? Ооба, өкүрө беришет. Анткени алар ушул өрөөндөгү элди бийлегендер. Шамырбектин ашын кандайча кылып берүү жөнүндө кеңешүү үчүн аларды бүгүн Түлкүбек чакырткан. Ат чабылабы? Албетте, чабылат. Байгеге көп мал сайлат экен да, деп Каныбек эмнегедир таңдангандай болду. Мал кеппи балам. Малдан байге сайуу мындай турсун, карабашыл адамдан байге сайышы да ыктымал, деп Сансыз терең улутунду да жаш чагында өзү байгеге сайылган учурун көзүнө элестете калды. Кишиден байге сайса ата, энең үчөөнүн шору. Малдан байге сайса мендейлердин, элдин шору, деди да кары бүшкүрүнө туруп үйүнө карай басты. Байгеге киши сайуу жөнүндөгү атасы менен карыптын сөзүнө Каныбек ишенбеди. Мени тамаша кылып жатышат, деп ойлоду. Байгеге киши сайбайт эмеспи, деп энесинен сурайын дегенде, анын көңүлүн айыл үстүнө какылдап учкан өрдөк бөлүп жиберди. Көгүм кирип баратканына карабастан, чүрөк канатын сабап учуп, Түлкүбектин үйүнүн үстүнө айланат. Баласы үнүн баспай какылдап, Түлкүбектин үйүнүн жанында бутунан байланып жатат. Алда айланайын бала ай, балалы өрбөктүн айбаты ай, деп өрдөккө Ажардын боору ачып кетти. Каныбек акырын барып, өрдөктүн баласын бошотуп жибергиси келди. Бирок Түлкүбектен коркту. Кандайдыр бир заардуу кара чаар жылан үйдүн ичинен өзүн аңдып карап тургандай сезилди Каныбекке.